мыйзамды жалпысынан колдойм. Ошону менен бирге өкмөттөн сурандык элек ушу асыл тукум чарбаларды колдоо боюнча программаны жогорку кеңештин деңгээлинде бекитебиз деп. Качан ошону жасайсыздар? Акыл Өксөнбекович, бул боюнча сиз да жакшы билесиз, биз бул боюнча программаны иштеп чыкканбыз. Муну боюнча макулдашууларга жибердик. Акыркы макулдашуулар ушу Минэконом менен Минюстан ала элекпиз. Ошолорду алгандан кийин ушул боюнча сизге да кайрылабыз. Бул боюнча программаны иштеп чыктык. Эми Кыргыз Республикасынын титулдук нациясы кыргыз болгондон кийин мал жан аманбы деп биринчи малды сурап жүргөн кыргыз элине бир программаны парламенттин деңгээлинде бекитпейсиздерби деп атам да. Эмне үчүн колунда барлар жылкыларды, полукровка, чистокровкаларды багып, азыр тайларын 3000ден 5000 доллардан сатып атат. Ар бир ошо жылкыны кармаган кыргыз деле ушуну жаза алат. Сиздин азыркы мыйзамдын максаты ошондо болуп атпайбы? Биз племенной, чистопородный жылкыларды өтүп ошолорго. Анан ошолорду эл аралык рынок алып чыгып сатканды үйрөнөлү. Ошондой эле уй чарбасы боюнча, мал чарбасы боюнча дагы ушул экилерге сиздер ушу программаны бизге алып чыгып, анан бюджет боюнча колдоно турган нерселердин баарын мына 1-октябрга чейин беришиңиздер керек да. Мен ошо жөнүндө айтып атам. Мына Өксөнбекович, макул, анда сизге ошол биз иштеп чыккан программаны алып келелик дагы. Мына азыр өкмөттүн карамагында болгон асыл тукум чарбалардын баарын тең илгерки электр энергиядан карызынан бери 25 жылдан бери топтолуп жүрөт. Пениясы токтобойт, туурабы? Туура. Социалдык фондко болгон. Мына ошолордун баарын карызын бир мыйзам менен чечип, өтө турган болсо, өтө турган жакынкы өлкөлөрдүн арасындагы чоң-чоң эмелерди, племенной хозяйстволорду алып келип тартып бияка. Бир концерн түзүп, анан астыга жылабыз деп айткандарыңыздарга только мындай сөздөн астыга жыла албай атасыздар да. Акыл Өксөнбекович, биз анда сизге алып келелик, ошо боюнча анан биз жогорку кеңешке чыгаралык. Бизге да жакшы болот. Анткени себеби сапаты болуш керек да, саны көп болуп атат, сапаты жок болуп, туура айтат. Биз алып келебиз анда сизге көрсөтүп туруп, анан кийин жогорку кеңешке чыгаралы. Мына Монголияда чоң бир генди казып аткан япониялык компаниядан сураныптыр, төөнүн жүнүн, анан топостун жүнүн мировой рынокко чыгарып бергиле деп. Мына бүгүнкү күнү азыр бүт стадиондордо топостун одеяласы менен жамынап атышат да, Монголиядан чыккан. Сиздер ушу примерлерди эске алып, анан бир кыргызга жардам бербейсиздерби? Фермерлерге, элге, өзү. Жарайт, сизге ошол программаны алып келип көрсөтөлүк, анан кийин жогорку кеңешке чыгаралык.